Саламатсыңар балдар. Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы сабагы боюнча мен Мурзаев Сүйүнали 10 класстын материалында берилген орто кылымдардагы Индия деген теманы силер менен биргеликте талкуулайбыз. Кушандар жана гупталар. Биздин заманга чейин 2-кылымдын ортосунда борбордук азиялык юэч уруулары грек бактриялыктарды сүрүп, алардын жерин ээлеп алган. Монгол талааларын жердеген хун урууларынын кысымы астында юэчилер чыгыш Түркүстан, азыркы Синьцзян аркылуу батышты карай бет алып жүрүп отурушуп, Бактриянын аймагына отурукташкан. Бул уруулар коңшу элдерге кушандар деген ат менен белгилүү болгон. Бактриялыктардын эллиндик мурастарын өздөштүрүп алышкандан кийин биздин замандын башында кушандар бирдиктүү ири мамлекетти түзүшкөн. Кушан мамлекетинин падышасы Катвис экинин тушунда кушандар Парфия менен салгылашып, зор ийгиликтерге жетишип, аймагын кеңейтип алышканда, андан ары Индияны көздөй жортуулук аттанышкан. Ошентип алар даңазалуу падыша Канишканын тушунда биздин замандын 1-кылым ортосунда Индиянын жарымын, Инди жана Ганг дарыяларынын жээктерин кошо басып алышкан. Бул мезгилде Кушан падышалыгы эң күч кубаттуу мамлекет болгон. Ал эми Кушан маданиятынын грек бактриялык негиздеги түндүк Индия маданияты менен аралашуусунан улам кушандыктардын индиялаштырылуусу бул региондогу маданияттын жана искусствонун гүлдөп өнүгүшүндө маанилүү роль ойногон. Белгилүү Будда кечили Нагарджунанын күч-аракети жана Канишканын колдоосу менен жүргүзүлгөн реформанын натыйжасында буддизм эл арасында мурдагыдан да бекемделген. Индиянын түндүк тарабында жана Гималай тоолорунун аймактарында болжол менен 1000 жылга жакын ийгиликтүү өкүм сүргөнү менен индуизм жана буддизм менен сиңишип кеткен байыркы брахманизмди биротоло сүрүп сала алган эмес. Болжол менен биздин замандын 2-кылымдын ортосунда Кушан мамлекети кулагандан кийин Индиядагы саясий дезинтеграция мезгили узакка созулган. 4-кылымдын башында гана Ганг өрөөнү, атап айтканда Магадха аймагында жаңы ири саясий түзүлүштүн Гупта мамлекетинин чордонуна айланган. 4-кылымдын аягында эң кубаттуу гүлдөгөн Гупта мамлекети өзүнүн түштүк тарабындагы аймактарды дээрлик бүт бойдон бириктирип алган. Бирок 5-кылымдын ортосунда хун эфталиттердин соккусуна кабылып, ошондон оңоло албай, акыры 5-кылымдын аягында кулап калган. Түштүк Индия болсо өтө жай өнүккөн. Анын аймагында биздин замандын башталышында Гола, Пандя, Керала өңдүү алгачкы ири мамлекеттер калыптанган. 4-кылымдын башында башка мамлекеттерден айырмаланган Палав дөөлөтү бөлүнүп чыккан. Бул кезде Варна системасынын жана брахмандык индуизмдин авангарддык ролунун аркасында Индостандын түштүк аймактарына социалдык, маданий жана саясий администрациялык түзүмдүн жалпы принциптерин жайылтуу жолу менен индиялаштырылуунун натыйжасында түндүк менен түштүктүн ортосунда өнүгүү айырмачылыктары жокко эсе болуп калган. Мында классикалык индиялык түзүмдүн түпкү негизи болгон жамааттык түзүлүштө кыйла роль ойногон. 5-6 кылымдарда элдердин улуу көчү доорунда Индиянын түндүгүнө хун эфталиттер жана гуджарлар көчүп келишкен. Бул жоокер уруулар Синдтин, Раджастандын, Гуджараттын жана Мальванын аймактарына отурукташканда жаңы этно-саясий жалпылыкты Раджпуттардын кастасын түзгөн. 7-9 кылымдардын аралыгында Гуджаратта жакшы уюштурулган аскер түзүп алган Раджпут князьдары
өздөрүнүн Пратихар мамлекетинин бейкуттугун эле камсыз кылбастан 712 жылы арабтардын чапкынынын мизин да кайтарган. Андан соң айлана тегерегиндеги Рачпуттана Мальва өңдүү Рачпут жерлерин бириктиргенден кийин Түндүк Индия цивилизациясынын чордону болгон Ганг жана Жамна дарыяларынын аралыгындагы Доабаны каратып алышкан. 10-11 кылымдардын чегинде мусулмандардын жаңы толкуну каптап кирген. Рачпуттардын Пратихар мамлекетине басып кирген Махмуд Газневи Түндүк Индиянын сан жеткис байлыгына туйтунган. Ушул чапкындын натыйжасында Инди өрөөнү Газневи султандыгына каратылган. Бытыранды майда мамлекеттерден турган Түштүк Индиянын аймагында да уруулар аралык кагылыштар ырбап, айыгышкан салгылаштар жүрүп турган кезде 12-13 кылымдарда Рачпуттардын князьдыктарын каратып алышкан мусулман баскынчылары басып кирип, бул аймактагы да тез эле баш ийдирип алган. Орто кылымдардагы Индиянын варналык касталык жамааттык коомунда өндүрүүчүлөр менен мамлекеттин ортосундагы мамиле да адаттагыдан башкача болгон. Түзүмдүк жагы бошон келген индиялык мамлекеттерде ислам өлкөлөрүнө же Кытайга салыштырмалуу мамлекеттин же мамлекет башчысынын жерге болгон укугу юридикалык жактан так аныкталган эмес. Буга жогоруда белгилүү болгондой, узак мөөнөткө өкүм сүргөн бирдиктүү бир мамлекеттин болбогондугу жана түзүлгөн мамлекеттердин жамааттык, касталык коомдук түзүлүштө өкүм сүргөндүгү себеп болгон. Бирок ошондой болгону менен Индиядагы мамлекет жакынкы же ыракы чыгыштагы мамлекеттерден айырмаланган эмес. Индиядагы эксплуатация нормасы өнүккөн цивилизациялык коомдорго салыштырмалуу өтө төмөнкү деңгээлде болгон. Жамааттар мамлекетке түшүмдүн 6-дан 1 бөлүгүн төгүшкөн. Шаар калкынын, кол өнөрчүлөрдүн жана соодагер көпөстөрдүн салыктары деле ушундай өлчөмдө болгон. Эгерде бул салык өлчөмдөрүн Кытайдыкы жана ислам дүйнөсүндөгү өлкөлөрдүкү менен салыштыра турган болсок, индиялыктар казынага көп салык төлөгөндүгү айгине болот. Индия мусулман башкаруучуларынын бийлиги астында Дели султандыгы. 11-12 кылымдардын чегинде Пратихар мамлекетинин кулашы ошол тапта адегенде Борбордук Азияда, андан кийин Афганистанда жана Иранда бекемделип алышкан мусулман түрктөрдүн Түндүк Индияга жасаган чапкынына туш келген. Адегенде 11 кылымдын 1 чейрегинде Газневи эмири Махмуд басып кирген. 12 кылымдын 70 жылдарында Газневидеги бийлик гурилерге өткөндөн кийин Мухаммед Гури Пенджабты, Жамна жана Ганг өрөөнүндөгү Рачпуттардын князьдыктарын басып алган. Анын Гулям кулдарынан чыккан аскер башчысы Кутб ад-Дин Айбек 1206 жылы өзүнүн гурилердин индиялык ээликтеринин султанымын деп жарыялайт да Делинин жаңы ээлигинин борбору кылат. Айбек жана анын көпчүлүгү гулямдардан турган жолун жолдоочулары Дели султандыгын 1290 жылга чейин башкарып турган. Бул жылдардын ичинде мусулман түрктөрү султандыктагы бийлигин бекемдеп алышкан. Ислам жоокерлери икта түрүндөгү жер ээликтерине ээ болгон. Администрациянын башына хоросандык билимдүү жана кыйла тажрыйбалуу мусулмандар, негизинен персилер коюлган. Жердин көбүн мусулман дин кызматчылары жана мечиттер вакф түрүндө алышкан. Индиялык князьдар мусулмандарга вассал катары баш ийип, алым төлөөгө милдеттүү болушкан. 1290 жылдары
Гулямдар династиясы бийликтен кеткен. Түрк уруусунан чыккан Аладдин Хилжи ондогон жылдардан бери Индияга басып кирүүгө умтулган монголдорго катуу сокку уруп, жакын жолотпой койгон. Андан кийин Деканга жана Түштүк Индияга жортуулга чыгып, басып алган аймактарды султандыкка кошуп алган. Айрым маалыматтар боюнча, бул жортуулдарда султанга 20 000 жылкы, 312 пил, 2750 фунт алтын жана сансыз көп өлчөмдөгү асыл таштар түрүндөгү олжо түшкөн. Хилжи борбордук бийликти жана империяны чыңдоо максатында бир катар реформаларды жүргүзгөн. Ал реформалар боюнча жердин мүмкүн болушунча көп бөлүгү мамлекеттик казынага өткөрүлгөн жана армия, жоокерлер казынадан натуралай жана акчалай акы алып турушкан. Ал үчүн азык-түлүктөрдүн баарынан мурда дандын баалары катуу көзөмөлгө алынган. Соодагерлер ошол бааларды сактоого милдеттүү болгон. Жамааттардан алынуучу жер дан салыгы түшүмдүн 2ден 1-ине чейин көтөрүлгөн. Бирок бул чаралардын баары убактылуу гана ийгиликтерди берип, калктын айрым катмарларынын нааразылыгын жана каршылыгын күчөткөн. Аладдин Хилжи дүйнөдөн өткөндөн кийин анын баары алынып салынган. 1320-жылы бийликке кайрадан Гулямдардын Туулак династиясынан чыккан Мухаммед Туулак келген. Туулак династиясы Дели султандыгын 1414-жылга чейин башкарып турган. Бирок Дели султандыгы мурдагыдай болбой, улам бошоңдоп, улам бир жеринен ажырай баштаган. 1398-жылы Амир Темир Дели султандыгынын таш талканын чыгарып, калкынын көпчүлүгүн койдой мууздап, бир далайын Самаркандка айдап келген. 1414-1526 жылдары Түндүк Индияда бийлик жүргүзүп турган Саид жана Лоди династиялары өз бийликтерин чыңдап, душмандардын мизин кайтарып турушкан. Бирок жалпысынан султандык урай баштаган. Чет жакаларындагы улам бир ири провинциялар бөлүнүп кетип отуруп, акыры 1526-жылы Дели султандыгынын акыркы султаны Индиядагы улуу Моголдор империясынын негиздөөчүсү Бабурдун колунан набыт болгон. Дели султандыгынын тарыхы сабак болорлук тарых болуп калган. Исламдык негизде түзүлгөн мамлекеттик түзүм ага чейин өкүм сүргөн байыркы жана орто кылымдардагы мамлекеттик түзүлүштөргө салыштырмалуу кыйла күч-кубаттуу жана жашоого жөндөмдүү болгон. Мусулмандык түзүм диний жана саясий башаты боюнча дайыма жана кайда болбосун бири-бирине куюлушуп тургандыгы менен күчтүү эле. Түштүк Индиядагы 15-16 кылымдагы мамлекеттер. 14-кылымдын ортосунда Мухаммед Туулак Түштүк Индиядагы жерлерди басып алган. Декандын борборундагы козголоңчул эмирлер ага каршы көтөрүлүшкө чыгышат да, Бахмандар династиясынын негиздөөчүсү Бахман деген башкаруучу кылып шайлап алышат. Бахмани мамлекети деле Дели султандыгы сыяктуу мусулман өлкөсү болгон. Мамлекеттик администрациясы жер иштетүүнүн түрлөрү жана рента салыгын алууда түндүктөгү стандарт боюнча түзүлгөн. Бахмани мамлекетинин шах титулун алган башкаруучулары өлкөнүн түштүк жагындагы Индус мамлекети Вижаянгар менен айыгышкан салгылаштарды жүргүзгөн. Бирок андан эч деле натыйжа чыккан эмес. 15-кылымдын экинчи жарымында декандыктар менен келгиндердин ортосундагы ички саясий күрөш күчөгөн.
Сунниттер менен шииттердин өз ара жаңжалдары мамлекеттин бакубаттуулугуна анчалык деле катуу таасир тийгизбегени менен кылымдын аягында анын кулашына алып келген. Анын ордуна Бичапур, Берар, Бидар, Голконда жана Ахматнагар деген өз алдынча 5 князьдык пайда болгон. Алардын эң ириси шактык башкаруучудагы Бичапур князьдыгы. Индиянын Гоа аралына бекем орношуп алып, эми таасирдүү бир мамлекетке айланат да Португалдарга каршы согушкан. Вижаянагар мамлекети Бахмани менен бир мезгилде эле пайда болгон. 15-16 кылымдардын чегинде ал бир катар князьдыктарды басып алып, ушуга чейин бул аймакта мурда болуп көрбөгөн индустардын ири мамлекетине айланган. Анын башкаруучусу Махараджанын бийлиги анча чың болбой, улам бири алмашып турганына карабастан, түндүктөгү мусулман коңшуларындагыдай тартипте түзүлгөн борбордук администрациялык бийлиги мурдагыдан кыйла күчтүү болгон. Ал эми биринчи министр Махабратхан улуу вазирдин варианты эле. Анын ведомстволорунун башчыларынан князьдын, калктын, айрым катмарларынын жана соодагерлердин өкүлдөрүнөн турган кеңеши мамлекеттик ишти тейлеп турган. Облустардын губернаторлору борборго баш ийип, 2-3 жылда бир алмаштырылып турган. Алар салыктардын жыйналышына, вассалдык князьдардан алымдардын келип түшүшүнө көзөмөлдүк кылышкан. Округдардын башчылары деле ушундай милдеттерди аткарышкан. Декандагы мусулман мамлекеттери менен тирешкен Вижаянагар португалдардын жардамына таянган. Индияда Кытайдагыдай эле жылкы тукумун өстүрүүгө шарт жок болгондуктан, аларды алыскы өлкөлөрдөн сатып алып келишкен. Индияга жылкы негизинен Арабстандан жана Ирандан алынып келинчү. 15-16 кылымдарда жылкы алып келүү ишин көбүнчө португалдар жүргүзгөн. Вижаянагардын махараджалары португалдарга бир кыйла жеңилдиктерди берүү менен жылкыларды сатып алуу боюнча монополиялык укукка ээ болушкан. Бул алардын негизги согуштук күчүн түзгөн атчандар армиясын чыңдоого өбөлгө болгон. Натыйжада Вижаянагар ошол доордогу индиялык мамлекеттердин эң ирисине жана эң кубаттуусуна айланган. Бирок 1565 жылы Толикотанын жанындагы салгылашта Вижаянагардын армиясы түндүктөгү бириккен султандыктардын күчү менен талкаланып, бул дөөлөттүн кулоо этабы башталган. Ошентип, 17 кылымдын башында ал анча чоң эмес князьдыкка айланып калганда, аны Bijapur менен Голконда бөлүп алган. Анда эмесе силер үчүн атайын тапшырмалар берилет. Биринчи тапшырма жооп кутучаларынын ичинен суроонун жообун тапкыла деген тапшырма экен. Эгер биз суроону кунт коюп окуп тапшырманы аткарсак, ушул кутучалардын ичинен бизге жооптор чыгат экен. Анда биринчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Кадфис 2 кайсы мамлекеттин башкаруучусу болгон? Ойлонууга 10 секунд убакыт берилет. Азаматсыңар, бул
Кушан мамлекетинин башкаруучусу болгон. Экинчи суроого көңүлүңөрдү бурабыз. Дели султандыгы канчанчы жылы түзүлгөн? Туура. Бул албетте 1206-жылы болчу. Үчүнчү суроо. 1398-жылы Дели султандыгын ким басып алган? Туура. Бул Амир Темир болчу. Акыркы суроо болсо, Индиядагы улуу Моголдор империясынын негиздөөчүсү ким болгон? Туура. Бул Бабур болчу. Кийинки тапшырмага көңүлүңөрдү бурабыз. Дал келтиргиле тапшырмасы экен. Бул жерде мамлекеттер турат, алар менен байланышкан окуялар же түзүлгөн мезгили бар экен. Мамлекеттер менен окуяларды дал келтирет экенбиз. Ойлонууга 1 мүнөт убакыт берилет. Дал келтирип бүткөн болсок балдар, Кушан мамлекети бул албетте Кушан мамлекетинин падышасы Катвис 2 Парфия менен салгылашып, зор ийгиликтерге жетишип, аймагын кеңейтип алышканда, андан ары Индияны көздөй жортуулга аттанышкан. Азаматсыңар. Экинчиси Гуп мамлекети. Бул мамлекетте 5-кылымдын башында гана Ган көрөнү тактап айтканда Магадка аймагында түзүлгөн болчу. Азаматсыңар. Паллав мамлекети болсо 4-кылымда Индиянын түштүгүндө башка мамлекеттерден өзгөчөлөнүп, күчтүү дөөлөткө айланат. Азаматсыңар. Анда эмесе, бүгүнкү сабагыбыз жыйынтыкталат. Атайын силер үчүн үйгө тапшырмалар берилген. Биринчи тапшырма китептеги суроолорго жооп берүү 169 бет деген. Экинчи тапшырма орто кылымдардагы Индиянын маданияты боюнча слайд даярдагыла 5 терезеден кем болбогон. Акыркы тапшырма кроссворд түзгүлө 10 суроодон кем болбогон. Рахмат көңүл бурганыңар үчүн.